окуучулар, урматтуу келген коноктор, мынакей бүгүн бизге конокко Талас облустук жаштар кеңешинин төрагасы Бектур мырза келип атат. Кара Бура райондук мамлекеттик администрациясынын уюштуруу секторунун башчысы Алтынбек Сатбалдиев мырза келип атат. Ошондой эле айыл өтмөктөн анан кийин биздин бүгүнкү китепкананы негиздеген десек болот, күттөгөн ушул даражага жеткизген бүгүнкү алып берген атайын эжекебиз Ээсине келип атат. Эжекелер, агайлар жаштарыбыздын дарыяга конкурс уюштуруп аткан ушул уюштуруу комитетине сыгак менен ушул максатка ыраазычылык билдирип, ушул биз айтып аткан ийне менен кудук касыктанай деп ансыгандай ушул китеп окуп ушинтип билимдүү болсун деп ушундай конкурстарды уюштуруп аткандыктан ушул эки жаш жигитке терең ыраазычылык билгизем. Ушул айылыбыздан билимдүү жаштар көп чыксын, айылыбызды ушул Кудай кааласа Кыргызстанга алдыңкы айылдардан ушул илимдүү балдар көтөрүп чыгалат деп ойлойбуз. Кыргызстанда да анан бүгүнкү келечек командасы менен билим командасына ушу ийгилик каалайбыз. Билимдүүлөр утсун, күчтүүлөр жеңсин. Ар дайым айылыбызда, элибизде, журтубузда жакшылыктар болуп, анан ушундай жакшы конкурстарды уюштура берсеңерге рахмат. Баарыңызга аман болуңуздар. Чоң рахмат. Бүгүнкү китеп окуучу эркекти башкаруучу аттуу китеп окуу конкурсунун колдоп бизге айыл өкмөттөн жардам кылып берип атат. Ыраазычылык билдиребиз. Андан эмесе биз ошол бүгүнкү китеп окуучу эркек башкаруучу аттуу китеп окуусун кантип уюштурдук, кандай ишке ашты, ушул тууралуу биз слайд даярдаганбыз. Уруксат болсо ошол слайдты